Бақыт Тойчубеков Халамка райондагы Көксерек айыл өкмөтүнүн бирлешкен айылынын болдосу. Ал муфтияттан берилген атайын нике каттоо журналын колуна алып, айылдагы кыз узатуу тоюна нике кыюуга жөнөдү. Азыр дагы бир айылыбызда мен бир досумдун кызын узатып атты эле Кочкор атага. Ошол никеге кетип аттым эле азыр. Тойчубеков мурда жөн гана ооз-эки түшүндүрүү менен нике кыйып келген болсо, эми никени атайын журналга каттап, паспорттагы маалыматтарын да түшүрөт. Ал менен катар 2 жашка үй бүлөдөгү жоопкерчилигин милдеттендирип, кол койдуруп алат. Журнал биздин ушу дин аалымдарыбыз муфтият тарабынан нике каттоо деп август айынын этегинен баштап бул журналдар келди бизге. Бул журналдар дагы ар бир аттестациядан өткөн имамдарга гана берилди да. Бакыт Тойчубеков журнал келгенден бери 20 жаш үй бүлөнүн никесин каттууга алганын айтат. Анын белгилөөсүндө атайын окуудан өтүп, бул журналды колуна алган молдолор жашы 18ге толбогон бир да кыздын никесин ага каттабайт. Бул өз кезегинде кыздардын эртең никеге туруусун жана ажырашууларды азайтууга шарт түзөт. Журналда көрсөтүлгөн эгерде кимде ким 6 ай ошол алган никеден өткөн аялын 6 ай ошол тамак аш, турак жай, кийим кече менен камсыз кылбаса, байын талак деген болот. Ошо байын бала талак түшүп, андан кийинки биздин кыздарыбыз деле бир гана андан кийин өзүнүн идда деген белгилери бар, иддалары бар. Ошо иддасы чыккандан кийин ал эркек бага албаса, башка бага турган кыздарыбыз деле өзүнүн турмушун, бактысын тапсын деген мааниде ушул бардык милдеттер айтылып. Никени молдолор тарабынан расмийлештирүүнү жергиликтүүлөр да колдоого алышкан. Алардын бири Салибек Базарбаев жашы жетелектерге нике кыюу токтогондон кийин ажырашууларда кескин азайганын белгилейт. Азыр нике кыйганда молдолор өзүнчө журналы менен анын анкетин данныйларын айтып сурайт. Ата-тегиң кайдан келгенсиң, эмнесиң, канча жаштасың деп. Тартипке келип калды мурдага караганда. Молдосуз иш кылбайбыз. Анан кийин 16 жаш, 17 жашка турмушка чыгышка мүмкүнчүлүк жок. Андайды биз унуттук азыр. Азыр 18 жаштан 19 жашка кеткенден кийин анан турмушка берип атабыз. Жалал-Абад облустук мусулмандар казиятынан билдиришкендей 600гө жакын имамдын 400дөйү атайын окуудан өткөрүлүп, нике окуу боюнча күбөлүк жана китепчилерди алышкан. Ал эми нике кыюу акысы 1000 сом деп бекитилип, ага атайын дүмүрчөк берилген. Кабылбек Көчкөнбай уулу, Тынчбек Дуулдаев, Жалал-Абад облусу.